31 августта өкмөт үйүнүн жаңы имаратынын ачылышында президент Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрага орун басары, УКМКнын башчысы жана Кыргызстандын баатыры Камчыбек Ташиевке генерал-полковник аскердик наамын ыйгарды. Камчыбек Кыдыршаевичтин өлкөнүн улуттук коопсуздугун чыңдоо, чек араны бекемдөө жана күч органдарын реформалоо боюнча жасаган иш-аракеттерин жалпы журтубуз жакшы билет. Ал эми улуттук экономикабызга кедергисин тийгизип, эгемендик жылдарында тамырын терең жайган коррупция менен келишкис күрөш жүргүзүп, жеке өмүрүнө коркунуч келиши мүмкүн экенине карабай, эбегейсиз иштерди жүргүзүп келаткандыгын дагы баса белгилеп айтып кетүүбүз керек. Ташиевден тышкары ÖКМ башчысынын орун басары Урматбек Шамрыкановго генерал-майор, Минкабдын башчысы Акылбек Жапаровдун иниси жана жаза аткаруу кызматынын төрага орун басары Рахатбек Жапаровго ички кызматтын генерал-майору наамы ыйгарылды. Жапаров 2021-жылы Ташиевге генерал-лейтенант наамын берген. 2022-жылы Ташиевге Кыргызстан мамлекетинин жана элинин алдындагы өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган.